Бейиш нуру. Балкан жарым аралдары, Македония. Журналисттер Рамазан айына карата атайын репортаж жасап келип калышат. Ал жерде жашагандарга үрп адат, каада салт боюнча репортаж жасап жатабыз. Сунуштай турган бирөө жарымыңар барбы деп сурашат. Жергиликтүүлөрдөн бирөөсү Куманово жергесинде келесөө чалыш бирөө бар. Ошону тартсаңар болот дейт. Журналисттер кызыгышып, кандайча келесөө чалыш деп сурайт. Эч ким жашабаган айылга барып алып эле азан айта берет ал киши деп жооп беришет. Журналисттер ал кишинин жашаган даректерин алышат да Кумановону көздөй жөнөшөт. Бул келесөө чалыш деп сүрөттөлгөн киши Режеп Байрам болчу. Журналисттер Режеп Байрамга жолугушат. Биринчи эле суроосу: сиз эч ким жашабаган айылга азан айтат экенсиз, туурабы дешет. Режеп Байрам туура деп жооп берет. Эмне үчүн эч ким жашабаган айылга азан айтып жүрөсүз деп сурайт кайра журналисттер. Режеп Байрам мынтип жооп берет. Биздин айылыбыз мусулмандардын айылы болчу. Мен кичинекей кезде бир түнү бизди айылыбыздан кууп чыгарышты. Апам бир колунда инимди көтөрүп алып, экинчи колу менен мени жетелеп алып, Токой аркылуу качып келип, Куманово жергесине жайгашып калдык. Кийин Аллах насип кылып хафыз болдум. Күн өткөн сайын башымда бир суроо бар болчу. Эмне үчүн тынч жашап жаткан бизди айылыбыздан кууп чыгарышты? Эч кимге зыяныбыз жок, тынч эле жашап атпадык беле? Эмне үчүн? Кийин ойлоп көрсөм, алар азан үнүнөн коркушкан экен. Күнүгө 5 маал мечиттен жаңырган азан үнү аларды кыжаалат кылган экен. Мусулманчылык алардын тынчын алган экен. Биздин Аллахка болгон ишеничибиз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт болгонубуз аларды коркуткан экен көрсө. Ошондуктан алардын негизги максаты азандын үнүн өчүрүү болгон экен. Буларды түшүнгөндөн кийин ошол эч ким жашабаган айылга азан айтууну туура көрдүм. Ал айылда азан үнү эч өчпөсүн деп күчүмдүн жетишинче бешим, асыр, шам, куптан намаздары убактысында азан айта баштадым. Адамдар болбогону менен периштелер, жиндер жана андан башка миңдеген руханий заттар бар да ал айылда. Алар да азан угуп, руханий жактан азыктансын деп ниеттендим. Ошол эле кезде бул айылда биздин аталарыбыз жатат. Журналисттер таң калып дагы бир суроо беришет. Азанды бул айылга канча жылдан бери айтасыз? 25 жылдан бери деп жооп берет Рамазан Байрам. Ислам дининин эң маанилүү белгиси болгон көпчүлүк кара ниеттүүлөр каршы чыккан азанды 25 жылдан бери бош эч ким жашабаган айылга айтып жүргөн экен. Мынакей ыхлас, мынакей берилгендик. Жакшы максаттарга динге кызмат кылуу үчүн сөзсүз эле бир демөөрчү же бир байлык же бир мүмкүнчүлүк болуш керек эмес экен. Кандай абалда, кандай шартта болбойлу колубуздан келгенин жасай берүү бул эң жактырылган иш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Аллахтын эң сүйгөн амалы кайсы деп сурашканда, ал саллаллаху алейхи вассалам аз да болсо үзгүлтүксүз болгону, уланып турганы деп жооп берген. Чынында бул хадис каарманыбызга окшогондагы өтө көптөгөн бир туугандарыбызга эң күчтүү мотивация. Демек, ар бирибиз колубуздан келген бир пайдалуу ишти милдеттенип, аз-аздан болсо да эч үзгүлтүксүз токтотпостон кылышыбыз керек. Ошондо гана бизди ийгилик күтөт менин бир тууганым. Бейиш нуру.